Акыркы жылдарда исламофобия деген термин дүйнө коомунда, кала берсе Кыргызстанда да өтө актуалдуу болуп баратат. Деги эле бул термин кимдер тарабынан кандай максатта пайда болду? Түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышында биз ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Саламатсыздарбы? Сиздерге бүгүнкү студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Бүгүн биздин студияга дин таануучу Шайлообек Үркүнбаев жана Кыргыз салттуу маданиятын изилдөөчү ишмер Чынара Сейдакматова келген. Студиябызга кош келипсиздер. Айтсаңызда ушул исламофобия деген терминдин маанисин кандай түшүнсөк болот? Исламофобия деп мен түшүнүгүм боюнча бүгүнкү күнү бул исламга каршы чыгуу деген маселе. Же болбосо исламды каралап жаман көргүзүп, бул исламга жаман кебетени киргизип туруп, исламга кирүүчүлөрдү же кирип жаткандарды тескери буруп, исламдан чыгаруу деген деп түшүнөм мен. Ага бул исламофобия деген термин качан чыкты, качан ушу исламга каршы күрөшүп, капырлар бул исламды каралап, бомбалап, жаманатты кылып баштап мен билишимче ошол термин чыкты да, исламофобия. Рахмат. Чынара эже, сиз бүгүн ушул исламофобия деген терминге кандай деп ойлойсуз? Ушул эмне өзү? Исламды жек көрүү, жаман көрсөтүү, ушундай терс көрүнүш да исламофобия. Бирок менимче ушу исламофобиянын тамырлары, исламофобия эмнеге жаралды, ошол жөнүндө көбүрөөк сүйлөш керек да бүгүн. Мына бул оппонент жигит айтып атат, ушу капырлар ушинтип терс көрсөтүп атат, анан бомбалаганда ушундай жаман болду деп. Менимче терроризм, экстремизм башталып, исламдык экстремизм башталгандан бери исламофобия жаралды. Себеби терроризм жер дүйнөсүнө жайылып кетти. Ошол терроризмди жайылткан фундаментальный исламисттер исламофобияны жаратты деп эсептейм да мен. Шайлообек агай, ушул исламофобия деген терминди сиздин оюңузча конкреттүү айтканда кандай, кимдер тарабынан кандай максатта пайда болду? Эже айтып кеткендей, жанагы террористтик актылар көп катталып атат мисалы. Ошондон улам дүйнө эли өзүнөн өзү ушул нерсеге келдиби же муну кандай түшүнсөк болот? Муну мен дагы да кайталап кетем, бул терминди капырлар ойлоп тапты. Эми сиз эжеке айтып атасыз, исламдык терроризм, исламский терроризм деги өзү ушундай термин барбы деген маселени коюшубуз керек. Эмне үчүн биз термин койбойбуз христианский терроризм? Эмне үчүн буддийский терроризм деген койбойбуз термин? Эмне үчүн исламский терроризм деген бар бекен, исламда терроризм деген маселени коюш керек да. Исламда өзүдөгү терроризм барбы дегенди ойлош керек. Ошон үчүн маселе буда турбайт. Бул термин өзү туура эмес. Исламда терроризмге каршы өзү ислам. Ислам өзү тынчтык. Ошон үчүн буну дагы да айтып кетейин, капырлар ойлоп тапты. Эмне дегенде, мына акыркы 10 жылдын ичинде ислам күчүнө кирип атат. Европаны мусулмандар каптап атат, Американы каптап атат, Укса Англияны эмне үчүн? Капырларга коркунучтуу кылып атат. Эмне үчүн дегенде, сүннөттү караса, Куранды караса, исламга кирсе мусулмандар, анда капырлар бардык нерседен кутулат. Зына кылуудан кутулат, арак ичүүдөн кутулат, алар музыка, шоу деген кутулат. Көп нерселерден кутулуп, анан кийин намаз окуп калганын коркуп, мына ошодон коркуп, анан кийин исламга каршы чыгып атат. Ислам өзү таптаза. Арак ичпейт, зына кылбайт, ушаксыз кылбайт, бирөөдү урбайт, уурлук кылбайт, тем более бирөөдү өлтүрбөйт. Ошон үчүн исламский терроризм деген өзү туура эмес термин. Бүгүн Афганистанды мисал алсак болобу? Ушундай болуп калабы ошондо мусулман ислам? Эми Афганистанды эмне үчүн силер ислам деп коесуңар Афганистанды? Афганистанда согуш болуп атса, аякта кимдер кирди? Орустар келип туруп хаос кылды. Андан кийин америкалыктар келип хаос кылып атат. Эмне үчүн аякта анан ойлоп туруп, эми мен Афганистанда ислам деп түшүнөсүңөр? Жок, биз мындай кылалы. Биринчи башташында мындай түшүнүп алалы. Мусулманды бирди апарып туруп, мусулман ислам ушундай деп түшүнбөйлү. Башында эле айтып коеюн, исламды алып келип турган бир мусулманды алып келип туруп, ошого салыштырып коелу, эталонду ислам. Ошол мусулман, муслим деп аталган адам, сакал коюп жардырып аткан, же хиджаб кийип туруп жаман иш кылып аткан, ошол мусулмандык эталонго туура келеби, келбейби? Келбесе ал начар мусулман, керек болсо экинчи мусулман деп. Ошон үчүн туура түшүнөйлү. Биз Куран, ла илаха иллаллах дей турган болсок, Куранга ишенсек, Аллах ишенип, пайгамбардын жолуна жүрөбүз дей турган болсок, мына ошол жагынан карайлы. Мынакей карап тургула, исламский жанагында айтып аткан силер, исламофобия кылып туруп, исламды жаманатты карала кылып атканда бир адамдарды эле алып чыгып атат.
тигил минтип атат, тир жардып атат, бул минтип атат. Конкреттүү эмне менен каралып атат? Мына карап көргүлө. Игл деди дагы, игл. Бул сакалчандар барып туруп эле исламский терроризм кылып атат. Эмне үчүн биз айтпайбыз? Анда тетигил Америка алып келип туруп кырып салды го. Иракта 1,5 миллион адамды кырып салганда эмне үчүн алар террорист деп айтпайбыз? Эмне үчүн биз Гитлер келип туруп канча адамды кырып салды? Эмне үчүн американецтер берип туруп Хересимде канча миллион деген эмне үчүн аларды терроризм деп айтпайбыз? Алар миллиардтарды кырышып атат. Эмне үчүн алар терроризм деген атка конбойт? Мына ошон үчүн исламский дегенди каралаш. Бул оңой. Биз мындай деп сөйлөйбүз. Абдан такташ керек болуп атат да бул жигиттин айтуусундачы. Себеби мына термин деп айтып атпайбы? Мындай термин жок. Кеп терминде эмес. Кеп көрүнүштө. Мына бул терроризм деген терминдин пайда болушуна. Эмне себептен ушундай термин пайда болуп атат? Ошондой терс көрүнүштөр барбы? Бар. Ошондуктан термин пайда болуп атат. Конкреттүү кайсы сизим? Конкреттүү мына Москвада бир хиджабчан аял бир Кече жакында эле болду ооба. Муздап салыптыр. Бул эмне? Терроризмби же эмне? Эмне болгон көрүнүш бул? Макул терминди сүйлөбөй эле коелу. Эмне болгон терс көрүнүш? Дагы бир мисал келтирейин. Кыргызстанда эле болгон, жакын арада эле. Исламды абдан жайылтып жүргөн, абдан илимдүү ислам жагына караганда. Кадыр Маликовду эмне кандай зомбучулук кылган жок. Ошолор кимдер? Мусулмандарбы? Алар эмнени жайылтып жүргөн жигиттер? Мусулманчылыкты, исламды жайылтып жүргөн жигиттер. Себеп дегенде исламдын өзүндө бир маселе бар да. Исламдын агымдарында маселе бар. Ошо ислам өзү тазаланыш керек азыр. Ошондо Кыргызстанда мисалы, ошо исламды тазалаганга абдан чоң ресурс бар да, өзүнүн жолу бар, өзүнүн кыргыздын көкүрөгүндөгү илими бар да. Себеп дегенде салттуу ислам деген жаралып Кыргыздын жеринде. Кыргыз улутуна сиңип калган түшүнүк бар, салттуу ислам деген. Ошондо исламдын абдан пайдалуу көрүнүштөрүн, пайдалуу жерин кабыл алып туруп, ооба, коомду коркутпай турган нерсени кабыл алып туруп, ошондо кыргыздар намазга да жыгылган, Куран окуган. Мисалы менин 4 муун кайнаталарым Меккеге жөө барып келген ажылар экен. Бул эмне деген философия кыргыздарда жашап жүргөн, илгертен бери жашап жүргөн илим да. Ошону азыр абдан терс көрсөтүп атпайбы? Кыргызчылыкты чекке чыгарып эле, бул кереги жок, салттуулуктун кереги жок. Ушу такыр эле багынып эле, ушу шариатка эле багынып калыш керек деп. Шариат дагы бул исламда жүргөн, менимче азыр мындай болуп атат да, дискуссияны абдан төмөн түшүрүп атабыз. Коомчулуктагы болгон дискуссияны. Муну абдан бир чоң деңгээлге чыгарыш керек, бийик деңгээлге чыгарыш керек да. Мисалы да силердин эле телевидение, такай эле ушу сөз жарышка чыгарасыңар да. А бул нерсени дидарлашуу менен азыр дискуссия кылыш керек. Дидарлашуу менен абдан билими бийик, дүйнө таанымы бийик адамдарды чакырып туруп, ар кандай көз караштуу адамдарды чакырып туруп ушул нерсени талдаш керек да. Эже, сиз жакшы ушул бүгүнкү коомдо болуп аткан маалыматтарды күзөтүп келатасыз да. Анан конкреттүү бир айтсаңыз, жогорудагы сиз айткан нерселер бул бир эле тараптын тыйындын жанагындай бир бетин айтып атасыз да, мисалы. Кийинки бетин карап көрдүңүзбү? Балким ушул жерде мусулмандардын душмандары, жогоруда агай белгилеген капырлар тарабынан бир долбоорлор эмеспи ушул жанагындай жүрүп жаткан иштер? Террористтик актылар мисалы. Муну дагы талдап көрөлү. Мисалы, кайсы акчага мечиттер салынып, ушундай силерге окшогон сонун имараттар түзүлүп, ушундай телевидениялар ачылып атат. Кимдин акчасына? Арабтардын акчасына. Эмне себептен алар бизге акча берип атат? Кыргыздарды жакшы көргөндөн акча берип атабы? Кыргыздар эмне такыр эле бузулуп, талаада калган эл беле кыргыздар? Арабтар келип бизге бир руханий мыйзам үйрөтө тургандай. Сиздин жанагы 4 муундук чоң атаңыз деле мусулман болгон деп атпайсызбы? Мусулман болгон, сөзсүз мусулман болгон. Бүгүнкү мусулмандардын бири болгон да алар, А бирок алардын өзөгү кыргыз болгон да. Алар кыргыздын салттуулугун тутунган да. Кыргыздын салттуулугу менен конкреттүү кайсыл көрүнүштөр бүгүнкү күндө ошол кыргыздарды качырып, арабтарга жакындатып, арабташтырып жиберип атат кыргыздарды? Кийген кийими, кийинген кийимдери, өстүргөн сакалдары, сөйлөгөн сөздөрү, жалаң эле бир Алла дей беришет да.
Бул деги эле Кыргызда мындай болгон эмес да, Кыргыздын жүрөгүндө. Кудайычы. Муну тилин учунда кармабаш керек. Бул ыйык нерселер. А бул ыйык нерселердин бардыгын тилинин учуна, анан формасына эле жабыштырып калды да азыркы исламчылар. Ушул азыркы ислам кыргыздарга такыр жарашпаган ислам болуп турат. Дүйнө таанымына жарашпаган. Эмне себептен азыр жалаң жаштар баратат ошого? Өзүңөр ойлоп көргүлөчү. Себеби жаштар азыр мына 20 жылдын ичинде билим деңгээли абдан төмөндөп кетти Кыргызстанда. Маданий деңгээлибиз төмөндөп кетти. Ошондуктан мына жаштардын жан дүйнөсү бөксөрүп баратат да. Ошондуктан такыр эле эмеге берилип кетип атат. Салттуулукту жоготуп атабыз. Ошондуктан мына фундаментальный деңгээл төмөндүктөн исламга кирип атат. Ооба. Ошондуктан исламда ошондо сиз исламдын терс деңгээли жолдоруна караңгы катарында караңгычылык катарында кабыл алынып атат да азыр. Себеби ошол терс көрүнүш, терс жолдоруна, исламдын терс жолдоруна кирип кетип атпайбы? Мисалы мен таануучу элем раматылык өтүп кетти. Алымбек Ажы деген Сулайман тоодогу шайык бар эле. Ал кишинин мындай ислам түшүнүгү, өзүнүн руханий деңгээли ушунчалык бийик киши эле. Аны менен дидарлашып отурганда 2-3 саат ислам жөнүндө, Кудай жөнүндө тануу илим алып, ушунчалык аябай кызыгып укчу элек да. Ушу мага окшогон эле орус тилдүү, кыргыз тилдүү окумуштуулар отуруп алып, ошондон илим алчу элек ошо кишиден. Бирок ал киши абдан терс көрчү эле да, мына азыркы жаңы келаткан исламдын агымдары. Ошондо сөзсүз талдаш керек да, кайсы исламдын кайсы агымына кирип баратам дегенди балдар абдан кылдат мамиле жасаш керек азыр. Шайлообек агай, жогорудагы белгилеген жакында болуп өткөн Орусиядагы жанагы бала багуучу эже мисалы мусулмандыгын жарыялап, андан сырткары эже чынар эже белгилеп кеткен жанагы фактыларга кандай деген бир комментарий айтасыз? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эң биринчи мен чынар эжени чакырып кетет элем. Бул айтпайын десе эле айтылып кетти. Ошол эле эгер исламды каралай турган болсоңуз, мен катуу сөздөрдү айтам. Исламды тазалаш керек деп атат. Ислам таптаза, туп-тунук. Исламга кирген адам исламды толук колдонгон, бул Куран менен сүннөт. Сиз бу жерден алып келип туруп, Куран менен сүннөттү катан алып келсеңиз, мына ошондо жарашат. Ал туруп бир бирөөнүн кебетесин алып туруп, анан ошону исламга жабыштырсаңыз, эч жабышпайт ал. Исламга сиз менен кошо миллион адамдар жабыштырсын, ал жабышпайт. Ал жакта Өзбекчаны эң биринчи качан жол салынды? Эмне максат менен салынды? Жана ал Өзбекчка действительно ошол кылдыбы, кылган жокпу деген тастыкташ керек да, туруп эле барып эле капырдардан келген информация. Куранда эгерде силер исламга, мусулманга ишенсеңиз, ошону эле шарттарды колдонсоңуз, капырлардын эмес турмак фасихты окуган, намаз окуган, арак ичкен, зына кылган, шалаңдап жүргөндөрдүн сөзүнө ишенбей текшер дейт. Игил деген коомду айта турган болсок, Саудиянын ученый алымдарын баардыгы бир түрдө айтты, ал террористтик уюм. Ал исламга жабышпайт деди. Ал террористический уюм бул эмеге кирбейт, исламга кирбейт деп айтышты. Керек болсо аларды капыр дегенге чейин барды. Бул эми сиз бир эми бул бир кыз айтып атпайм, ал качан жол салынды. Мына исламга жакын эле кирип тур. Анда жакында кирсең исламды түшүнбөйт экен да. Исламды түшүнбөй туруп мына түшүнөм деген мен таң калам мен. Ушунча жыл исламды мен азыр түшүнбөйт экенмин. Мен бул кишидей болчумун, бул кишинин сиздин этабыңыздан дабын өткөм. Исламды стат секретарь дин агенттиги түшүнөт экен деп жүрсөм, акасы эчтекен түшүнбөйт экенмин. Анан түшүнгөндөй сүйлөгөндөргө таң калам да. Ошон үчүн биринчи Куранды алып туруп, анан кийин хадисти алып туруп, ушул жак Куран ислам туура эмес дегиле. Эми сиздин сөзүңүз боюнча жакында эле биздин Кыргызстанга эле келели кайра. Кыргызстандагы бир мугалим, англис тилинен берген мугалим өз баласын өлтүрүп салып аткан эмне? Бүттүк мугалимдер начар дейбизби? Бүттүк өлтүргүч дейбизби? Бир врач баланы сатып атат, баласы сатып туруп кетип атат, акча алып атат, врачтардын баардыгы парокор, бала саткыч дейбизби? Эми бирөөдү алып келип туруп баардык нерсени коомду, депутаттан канча парокорчулар чыгып атат, кана зынакорлор, баары зынакор дейбизби анда депутаттар? Ушул маселеге токтойлу да. Бирөөдү алып келип туруп барып туруп эле каякта бир тетиге чыккан, Россияда чыккан бир кызды чыгарып алып туруп. Бунун баардыгын орустар өзү аныктады. Мынакей орустардын московский РЕН-ТВ телевидениясында айтышып атат.
каяктагы тетияктан мынакей сиз айткан Афганистандан бир кыз чыгып барып туруп, мени Афганистандан мусулмандар зордуктап кетти деп каралаганда орустар өзү аныктап атат. Ал көрсө өздөрүнүн артист экен. Ошо арабка окшоштуруп кийинтирип туруп өздөрүнүн артистин сүйлөп, мына орустар өздөрү аныктап атат. Мынакей исламофобия ушундай. Бүгүнкү күнү исламды эч убакта карай албайт. Мынакей капырлар бир дагы катаны Курандан табыша албайт, сүннөттүн пайгамбар жашоосунан бирден табыша албайт. Ошол эле учурда алып туруп каралагысы келет башка нерсе менен. Ичиндегисин таба албайт, анткени каралай албай калды. Эмне үчүн? Жүрүм турум менен сиз айтып атпаймынбы? Кыргыздарга салт эле салт дейсиз. Мына депутаттар бүгүн канча салттарга каршы күрөшүп законду тыюу салып атат. Ошонун баарын салт деп кабыл берсек жараша береби бизге? Каякта кыргыздардын салтында болду эле. 30тан чыккан киши белин бекен буу сакал өстүрүп туруп акыл насаатын айтты эле. Кыргызда каякта салты бар эле арак ичкен. Каякта зына коюп, шалаңдап жүргөн каякта кыздарды көрөт элек салтта. Ошон үчүн алып келип туруп, эгер керек болсо, биз кыргыздарды тазалашыбыз керек. Исламды эмес. Кыргыздарды кантип тазалайбыз? Исламга киргизип тазалайбыз. Анда менде суроо. Эмне үчүн өзүбүздүн байыркы салтыбызга кайта баш багып, ошентип кыргыздарды тазалабайбыз? Эмне үчүн ошол салт кыргыздарга исламдын жолу менен тазалайбыз деп атасыз? Кайсынын салтты айттыңыз мага? Мен мисалы. Сиз айтып атасыз, 30дан өткөн жигиттер сакал салып алып эч качан. Кыргызда сакал мынакей филармонияга барыңыз. Филармонияга барып туруп хандарды көрүңүз. Аталыктуу адамдарды көрүңүз. 30тан чыккан эң картаңы 60та. Бүттүгү сакалчан турат. Атасы каза болгон киши гана уруксат болгон. Атасы каза болгон жигитке. Сиздин сөзүңүз ал сиздин сөзүңүз. Караялардан сурап көрүңүз. Мейли карап көрүңүз эми. Мейли анда азыр, анда эмне үчүн азыр 60дагы 50деги тысырайтып, сакалын тысырайтып жүрүп, бардыгын айтпайсызбы? Сен атаң өлдү эле, өлсө сакал койбойсуңбу дейсизби анда? Алардын бардыгы өзүбүзгө окшоп исламга багынып кеткен кишилерди. Көрдүңүзбү эми сакал жөнүндө? Сиз сакалды айттыңыз. Мына мен мына сакал менен элестетиңиз. Мына сакал менен көлдүн жээгинде пляжда плавкачан жүрүп атам. Жарашабы? Жарашпайт. Мен Дордой базарына бир кыздарга ляля фафа деп тийишип атам. Жарашабы? Жарашпайт. Мен тойда барып туруп ляля фафа деп бийлеп атам мынтип. Жарашабы? Жарашпайт. Бул жоопкерчилик. Бул деген жоопкерчилик болгондо дагы бул сабырдуулук, именно бил диндин, бул эң жашоодун жакшы нерсени көрсөтүш үчүн сабырдуулук. Ошон үчүн биз арапташып, сиз айтып атасыз, европалаш керек деп атасыз. Баарыңар алып келип туруп европалашып кеттиңер. Кыргызсташ керек деп атам. Кыргыздар боло турган болсо, сизге окшогон аялдар жоолуксанып жашынакай туруш керек анда, ошол жерде. Билесизби эмне себептен кыргыздар жоолук салынган илгери? Себеби мынау чач маалымат чогулткан нерсе да. Ал кезде жашоо турмушу татаал болчу. Эч кандай шарты кыйын болчу да. Мисалы мен бүгүн күн сайын башымды жуусам дагы ошого шартым бар. Ошондуктан заман өзгөрүлдү. Ошон үчүн заманбап кийим менен жүрөбүз. Сиз айтып атасыз, информация чогултканбы чач? Ооба. Чач менен информациянын эки бөлөк айырматасын билбейсизби? Сиз жууп атасыз чачтын чаңын кетириш үчүн. А информация деген чаң эмес. Сиз информация дегенди такыр түшүнбөйт экенсиз да. Түшүнөм да мен. Сизден жакшы түшүнөм мен информация. Ошон үчүн информация азыр хаос болуп атат. Ар каякта бузукулар болуп атат. Ар бир бузукулардын арасынан бизде арак ичсе унчукпайбыз, зына кылса унчукпайбыз, жүрүп алып туруп эле тойлорду берип алып эле шалаңдап эле ысырап көрсөк унчукпайбыз, туруп эле бир каякта Россияда бир мусулман хижаб кийсе эле ошону алып туруп эле мусулманга такап салып туруп мусулманды жамандайт. Ошо сизге окшогондор бусап атат. Дүйнө жүзүндө көрүнүш болуп атпайбы? Мусулманчылык, исламды сизге окшогондор бусап атат. Орустар эмес, макул, кыргыздарчы? Жанагы Маликовду зомбулап кеткен кыргыздар. Ошону мусулман деп эсептейсизби ошону? Мен мисалы Маликовду уруп кеткен адамды мусулман деп эсептебейм аны. Билесизби, азыр мисалы мен ушундай оперативный маалыматты билем да. Ошолордун телефондорун бардыгын азыр сүйлөшкөндөрүн тастыктап атса, ошо сүйлөшкөн бир кыз менен сүйлөшүптүр. Ошол кыз айтат балдарга, аны эмне кыласыңар ток менен уруп? Сразу эле мууздап салбайсыңар деп айтып атат. Кыз бала ушинтип айтып атат. Эмне дегенге жетип атат бул? Мындай фундаментальный агымдарга кирген балдардын мээсин канчалык караңгылатып атат да. Эмне кылып атат? Такыр эле мал кылып салбадыбы балдарды? Мен ушул исламдын агымдары жөнүндө айтып атам. Сиз мисалы братья мусульмане эмне террористтик агымда, туурабы? Бирок исламдык террористтик агым. Мындай кылалы, бир нерсеге
братьянан сратьяга кайрылбайбыз. Мындай карап көрөлүчү. Эми сиз айттыңыз. Жок, биз агымдар жөнүндө сүйлөйлү да. Агымдарды сиз билбейсиз кайсы агым. Сиз экөөсү агым жөнүндө кое турабыз. Биз жалпы ислам жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин ушуга такайлы. Сиз экөөсү исламга такайлы чапарып туруп. Терс жактарын сүйлөшүп атпайбызбы? Исламофобия деп атабыз. Исламофобия эмнеден жаралды деп Мен атабыз? бир эле сөз менен айттым. Исламдын терс агымдарынан жаралды деп атабыз. Террористтер Куранга сиз айтып атасыз, жана Маликовду уруп кетти деп атасыз. Ошол Куранга, хадиске туура келеби экен? Айттың, сүйлөйсүзбү? Исламга туура келеби экен? Исламга сөзсүз туура келбейт. Анан не айтасыз? Ислам демек таза экен да. Анда- Демек ал мусулман эмес да. Анда сиз ушу көбүрөөк телевиденияга чыгып, ушул жөнүндө көбүрөөк сүйлөбөйсүзбү? Силерге окшогон кишилер иштебейби? Чакырса сүйлөйбүз. Молдолор иштебейби анда? Балдар менен эмне үчүн силерге окшогон кишилер иштебей, жанагындай жаман агымдарда жүргөн исламчылар иштеп атат? Айтканыңызга рахмат. Иштейли балдар менен. Балдарды кимдин колуна салып берип атасыз? Ким күйөт? Мына мисалы айтайлы, Европалашып Европаны эмнеси эле Германия кошуш керек, Франция. Эми карап туруңуз. Германия менен Франция деградация нация болуп атабы? Честно айтыңыз. Сөзсүз болуп атат. Болуп атат. Эми көрүңөрбү, эми эгер французга окшосо анда кыргыздар тукуму өлөт экен деген маселе турат. Бизде кимдер төрүп атат? Дагы да болсо жолукчандар төрүп атат. Кыргыздын тукумун ошолор өстүрүп атат. Ошолорду карайлы, жакшы жагын карайлы. Мисалы жолук салынган тамеки чыгып атса, ал жолук салынган исламга башка жолобойт ал. Эгер жолук салынып зына кыла турган болсо исламга жакын жолобойт, ал өзү күнөөсүн тартат. А жолуксан жоопкерчилик түшүнгөн эч убакта жамандыкка барбайт. Жолуксанды биз бир көргөндө түшүнөбүз. Ал жолукчан кызды бир көргөндө айтабыз. Исламда боло турган болсо арак ичпейт, зынага барбайт, жакшы мамилеге төрөп берет деп түшүнөбүз. Исламга эч убакта мен шек келтиргим келбейт. Бирок исламды жамынып алып, исламды терең түшүнбөй, жалаң ошо формасы менен жүргөн балдар көбөйүп атпайбы? Балдар, кыздар көбөйүп атат. Мынакей, көрдүңүзбү? Ушинтип сүйлөйлү. Исламды жамынып алып деп сүйлөйлү. Исламды тазалаш керек деген сөз башка. Тазалаш керек. Канча 90бу 70 агымы бар. Ошолорду талдабайсыңарбы? Айтпайсыңарбы? Мынауга кошулбагыла. Бул жаман агымдар. А эмнеге салттуу исламга кошулгула деп эмне үчүн бир сөз айтпайсыңар эч качан? А биздин ата бабабыз салттуу исламда жүргөн. Салтка кире турган болсок уят болуп каласыз эжекес. Салттуу ислам деген кире турган болсок, салттуу ислам деген бул илимий термин. 50 жылкы, 100 жылкы мурунку салтка кире турган болсок уят болуп каласыз эжекес. Мен сизге окшогон мен далай дискуссия. Илимий термин жөнүндө жөнүндө айтып турган атам мен. турпатыңыз менен уят болосуз. Эмне кыласыз салтка? Салтты азыр мынакей депутаттар салттан айрыла албай, ысырап корчугунан айрылбай, салтка кирип салган менен айрыла албай атса, сиз салтка киришип атасыз. Иним, мени уяткарыш абдан татаал нерсе да. Ну сиз Аябай давайте татаал анда нерсе. салт кыргыздын салтына кирели анда. Анан ije ушул жерде. Азыр исламофобия болуп аткан Исламофобия дегенде исламофобия деген кандай болгон, кыздар кандай болгон, ошого кайрылайлы. Андай теманы буралы. Исламофобия деген мындайча айтканда түшүнүгү исламдан коркуу деп атабыз да. Анан ушул исламдан коркуу Кыргызстанда өнүксө кандай болот? Кандай болот? Исламдан баш тартат. Азыр көпчүлүк кыргыздар исламдан баш тарта баштады. Исламдан баш тартабыз. Ошол жакшыбы? Ал жаман эмес. Ал жаман эмес. Себеп дегенде азыр исламдын абдан көп терс көрүнүштөрү болуп атат. Руханий өсүш жалаң эле бир жол менен болбойт эч качан. Сиз таба алдыңыз. Исламдын тескериси Исламда капыр. анда эмесе Ислам же капыр. Анда эмесе бир түшүнүк берейин сизге. Таба алыңыз. Исламдын өнүгүүсүндөчү 4 деңгээли бар. Шариат, тарикат, марифат, тарикат, анан акыйкат. Ошондо силер азыр шариаттын эле деңгээлинде жүрүп калып атпайсыңарбы? Шариат деген бул адамдын жүрүм туруму да. Андан өсүш керек да бир аз. Эжекеси коомдук деңгээлге өсүш керек. Мисалы Куранда дагы хадисте да жок. Сиз кайта нерсени ойлоп табасыз. Кое турмузчу эми. Мисалы пайгамбардын өмүр баянынан бир ката таап бериңизчи ошол жерде. Пайгамбардын өмүр баянында такыр катачылык мүмкүн эмес табышка. О да, мынакей. Себеп дегенде ал Курандан бир ката пайгамбар. табыңызчы, ошону айтайлычы мынакей. Исламдан эмне үчүн качып атат? Демек ал ислам эмес. Исламды ошо капырлар жаман көрүскөн үчүн, ошону исламга киргизбеш үчүн, исламга кирип алып туруп баардыктын исламга пайгамбардай кылып туруп, аракты тыйдырып койбосо экен, зынаны тырдырып койбосо экен, шоу бизнес, жылаңач жүргөндү, бул баардыгын тыйдырып койбосо экен деп корккон капырлардын амалы исламфобия. Мына Улугбек ушу исламда жүргөн кишилер такыр эле эчтекени уккусу келбейт да. Бир нерсени эле туруп алышат, ошо бир нерсени сүйлөп эле. Исламды жамандаган эч ким жок бизде бу жердечи. Мисалы мен эч качан исламды жамандабайм. Мен исламдын жаман көрүнүштөрүн Сиз айтып атам. айтпадыңыз, исламдан чыкканса жакшы деп атпайсызбы?
Анан агай, мисалы, Ана бүгүн кантаны- коомдо ушул чынар эжеси исламдан чыгып мисалы, атат, жакшы десе сиз жакшы деп атасыз. исламда Жакшы. мисалы бүгүн Кыргызстанда чынар эжеси мал исламдан корккондор да пайда болуп баштады. Пайгамбарыбызды көрүп адамдар исламга кирип, аны менен ошол мамиле кылып, аны ушунчалык сүйүп, исламды сүйүп, ушунчалык жан дүйнөсү менен кирип аткандар тарыхта тастыкталган да. Эми бүгүн ошол нерсени, даяр нерсе бар экенин көрүп келебиз. Эмне үчүн бүгүн ушул ислам таануучулары, исламдын эксперттери, мисалы молдолор конкреттүү түрдө ошол нерсени ачык көрсөтпөйт. Ошол нерсени бүгүнкү исламофобия деген терминдин пайда болуусуна, мындайча айтканда, орусча айтканда повод берип атасыздар да. Ушунун сиздерде бир күнөө барбы? Мисалы ислам таануучулары бир мойнуна алабы мисалы кемчилдиктерин? Албетте, ислам таануучулардын арасынан баары эле телеге тегисти айта албайбыз биз. Ошол эле учурда бир ислам таануучу ката кылса, ошол исламга барып таңбайбыз. Эң негизгиси мынакей карап турасыз, ислам деп мен кичине дин агенттигинде азыр ислам жөнүндө лекция окуп жүрүп, мен исламды жакшы түшүнө элекмин, эми баштап атам десем, биякта алар тарикатка чейин айтып берип атат исламды, түшүнгөн болуптур. Ушундан чыгып атат да, баарыбыз туруп алып исламды түшүнөбүз. А эмне арага чейин сакалыбызды тыздырып койгонбуз, шалаңдап жүрөбүз, тойго билейбиз, туруп туран исламды түшүнгөн болуп туруп анан критика этип баштайбыз. Исламдын өзүнүн ичине кирдиби? Ошон үчүн айтып атпайм, бир Курандан же хадистен пайгамбардын өмүр баянын ката тапсаңар, мына ошондон биз сүйлөшөбүз. А болбосо каякта бир адамды минтип атат, өлтүрүп атат, кырып атат. Анда давайте врачтардын баары паракор, бала саткыч, анда тетиги мугалимдердин баары бала өлтүргүч деп кеп баштайлы. Болбойт да. Маселе башкада болуп атпайбы? Ошол үчүн биз алып келип, мисалы сиздер айтып аткан дагы бир мисал келтирели. Мисалы экономикасы өнүкпөгөн, ошол эле Афганистан, ошол эле мусулман өлкөлөрдүн кээ бирлеринде мисалы аябай жакырдашып, эл билимсиз жанагындай маданияттан артта калган деген маалыматтар булактарда жарыяланып жүрөт да. Анан ошол сиздер мисалы үчүн жанагындай бир такыр эле жанагындай бир бүгүнкү бир өнүгүүгө, мисалы ошол эле учурда исламдан көп өнүгүүлөр чыккан деп айтылат тарыхта, мисалы үчүн ачылыштардын көбү илимге кызыккандар. Анан акыркы 100 жылдын ичинде Нобел сыйлыгынын лауреатына 103 киши тартылса, анын 3-өсү гана мусулман, калганы бүт еврейлер жана мусулман эместер да. Бул эмнени түшүндүрүп турат ошондо сиздер тараптан? Эми карап тургула. Бул 11-кылымга чейин, бул христианский походко чейин ислам кандай өнүккөн, ошол маселесин карап көрөлү. Кандай бул? Неге бүгүн өнүкпөй атат? Эмне үчүн дегенде мына шайтан аралашты. Кирди да динге бузуклуктарды, силер айткандай жанагындай каяктыр коомдорду диндин ичинен бул сырттан келип бузбай, ичинен буза тургандарды көбөйтүрдү. Мына бизге келип туруп орустардын колониясына кирип алып туруп эле, илгерки биздин патриот басмачы деп кырган элибиз, репрессияга качып кетип ошондо кырган элибиз, патриотторду булар враги народа деп туруп кырып туруп, эмнеге бизге азыр зынаны спокойно жалаңачтандырды, музыканы киргизселди, каякта салттарга аралаштырып туруп келип туруп капырларын сарттарын кийип салды. Эмнеге эми биз бузулуп жатып калдык да, исламга кириш кыйын. Исламга кирейин десек, ошол эле өзүбүздүн тилине мусулман дегендер кайра исламда жаман көрүксөт. Ислам таптаза. Мынакей керек болсо многу орустардын многу Екатеринанын өмүр баянын окусаңар, Екатерина өзү жылына 2 эле жолу жуунчу экен. 2 эле жолу. Тазалык исламда. 5 малынан тазалап атат. Ар бир аял эркек кошулгандан кийин гусул кылып атат. Бул тазалык эмеспи? Башка аңгары кийингенден баарын карап көрөлчү. Турмуш курганда аялдын капа кылбай, балдарын караганда баарын карап көрөлчү. Ошол кыргыздан нукураак кыргыздын. Мен ошон үчүн айтып атам. Неге бүгүн качырып атат анан адамдарды? Бизде бузулуп, ислам деп, исламга жабыштырып туруп калган ошол. Исламды тааныша турган болсок, ошонун баарды сиз айтып аткан байыш керек, тың болуш керек, баланы жакшы караш керек, жакшы кийиндириш керек, оорусунан оорутпай ден соолугун караш керек, аялды жакшы караш керек. Бүттүк исламда. Исламда эгер болбосо, демек ислам менен өзүнүн жашоосу телеге тегиз келбейт. Ушинтип түшүнүшүбүз. Эмнеге анда ислам дүйнөсү өнүгө албай атат? Өнүгүп атпайбы, Саудияны карабайсыздар. Саудияда жалгыз Саудия. Саудия деген жалгыз Саудия, Кудай нефть берип коюптур Саудияга. Эми мындай да, субханалла, туруп алып Бизге эле нефть берип койсок да, өнүксө эле Европага окшошуп кетишибиз керекпи? Барып туруп эле. Мейли өнүктү, эмели давайте немис бололу. Японияга окшош бололу. Мейли Франция Японияга окшош бололу. Баары эле тукум курулуп атат го. Эми ошентип барып туруп кыргыздар тукумубуз куруп калсын. Кореяга окшош бололу. Эмнеге Мен окшош болгум сүйлөгөндө эле келбейт. сразу Францияны айтасыңар? Мен мусулманмын, мусулманга окшошум келет. Мен Арабтарга аталарга окшошуңуз окшошум керекпи? Мен Сөзсүз эле арабтарга окшош керекпи? Арабтар бул исламдын ичинен эмне үчүн окшош керек? Бул
Мисалы, эменин сүрөтүн карап көргүлөчү. Мына 50 сомду алып коюп, биздин курман жанатка. Сиз экөөбүз курмандан жаткан жанында ким болуп калыппыз сиз экөөбүз? Сиз экөөбүз дейт чачына тең келбейсиз курман жанында жаткан. Курман жатылган мынакей сүрөт, жашынакай жабынып турат. Ошол сиздин эле жашыңыздагы сүрөт. Мен бир нерсени Мынакей айтайын. мусулман ошондой. Силерчи каарманча эле көз боймочулук кыласыңар да. Бир баягы дебатта дагы Айжан элечек кийип келиптир дебатка. Бирок күнүмкү жашоосунда жалаң эле хиджаб кийип жүрөт да. Себеп дегенде мен аны түшүнөм. Элечек менен бүгүн машинеге отура албайсың, автобуска отура албайсың, отуруп көрчү. Маршруткага. Мүмкүн эмес. Жанагындай узун кийимдер менен, этеги кенен кийимдер менен маршруткага отуруп көрчү. Ошондуктан биз заманбап кийинип атабыз. Ушу көз боймочулукта бирдеме десе эле, элечек кийбейт белеңер, анан кийин башыңарды жаппайт белеңер, анан узун көйнөк кийбейт белеңер деп чыгат. Ыңгайлуу деп эле ошондо өзүнө эмне туш келсе ыңгайлуу деп жанагындай ич кийимчен да чыгып алгандар бар да, мисалы ушул туура. Ал эми дүйнөшүнүн терс көрүнүшү. Батыш тараптан келип аткан терс көрүнүштөр. Адагы анын да орду бар. Бирок биз азыр ошол бардыгына басым болуп атпайбы кыргыздаргачы? Батыштан да чыгыштан да басым болуп атат. Ошон үчүн биз айтып атабыз. Кыргыздар эгерде кыргызчылыгына кайра баш бакса, кайра кыргыз өзөгүн карманса, тутунса, салтына ичине көңүл бурса, ошондо оңолот эле да, ички дүйнөсү оңолот эле. Кеп ошол кыргыздын ички дүйнөсүндө болуп атпайбы? Ислам мисалы үчүн кишинин ички дүйнөсүн тазалоого үйрөтүш керек да, биринчи ирет. Булардын бардыгы эле формасына эле көңүл буруп атпайбы? Ооба. Формасы эле да. Мындай кийиниш керек, анан кийин шымын кыскартыш керек, бүгүш керек, шырк болот. Анан кийин тигиниси мындай болуш керек, шырк болот деп эле. Бирдеме десе эле шырк деп эле. Бул нерсе жөнүндө деги эле сүйлөбөш керек. Киши эмне кийсе дагы, мисалычы бир нерсе айтайын. Кээде ушу хиджаб кийген кыздар орун бербейт. Жанагынтип жылаңач жүргөн кыздар, кыска кийген кыздар орун берет. Ошонун кимиси мусулман? Айткылачы. Анын үстүнө мына азыр хиджаб жамынган кыздар абдан чын эле ушу көз боймочулукта. Жалаң бузулуп жүргөн кыздардын бардыгы хиджаб кийинди азыр. Айылдардан сурап көргүлөчү. Жалаң мурун аракеч, милиция, дүкөнчү болуп жүргөндөрдүн бардыгы азыр даватчы болуп чыкты. Чын эле. Жөн өзүнүн оокатын кылып аткан, татынакай жашап жүргөн кыргыздар ошол бойдон эле жашап атат. Кыргыз бойдон эле эч кандай шырк-мырк болбой эле жапжакшынакай эле жашап жүрөт. Ислам бияка келе электе кыргыздар эмне болду эле, кандай тарыхын өттү эле, кандай маданияты бийик эле. Кыргыздар мисалы исламды баш багып эле, жапжакшынакай эле, кыргыздын дүйнө таанымына жарашкан нерсе экен деп кабыл алган. Мен деле мурун ойлоп жүрчүмүн, талдай электечи, окуй электе. Исламды ушу арабтар келип бизди уруп согуп анан кийин өлтүргөнгө жеткенде, такыр соолуп калбасын кыргыздын тукуму деп, Тагай би барып баш ийип, макул эми кабыл алалы деп сүйлөшкөн экен деп жүргөм да мен. Андай деле эмес экен. Андай деле эмес экен. Анча көп согуш, чабыш деле болгон эмес экен арабтар менен. Сүйлөшө келип эле таанып, арабтардын жанагы диний таанымын, исламды тааныганда кыргыздар, биздин ак динибизге окшош экен, каршылыгы жок экен деп эле кабыл алышкан. Намазын, Куранын кадимкидей кабыл алган. Бирок эч качан өзүнүн салтын чекке таштаган эмес. Ошондуктан жуурулушуп отуруп кыргыздын салты менен исламдын, мындай айтсак, техникасы, Куран мисалы, намаз, бул жөн эле техника да. Илимди тааный турган технологиясы. Салтыбыз деп атасыз жанан, ушул кайсы салттарды алышыбыз керек? Өзүбүзгө бүгүн нелер керек? Нелерин албашыбыз керек? Нелерин алышыбыз керек? Кары кишилерди сыйлаш керек, орун бериш керек. Биринчи эле ошондон башталат руханий өсүш. Зомбучулук кылбаш керек эч кимге. Эч кимге эчтеке пара бербеш керек, пара албаш керек. Эң эле негизгиси. Жашоо турмушуңда көрүнүш керек да, мына ислам болобу, кыргыз дүйнөсүнүн руханий мизамы болобу, жашоо турмушуңда ошонун бардыгын тутунушуң керек. Намазга жыгылып атып, жума сайын мечитке барып атып, пара алгандар толтура. Чынар эже айткандарды алсак болобу? Чынар эжеке, сиз сүйлөп атып кескесте өзүңүзгө кыжырыңыз келип кетпейби?
ар декеде тягынан бир өзүңүзгө кара каршы сүйлөп мындай кичине өзүңүз мындай эч карама каршылык жок, түшүнсөңүз паракорчулук, саракорчулук исми менен ошо исламда да, эгер түшүнсөңүз. Биз ошон үчүн айтып атпайбы, исламды түшүнгөндөн кийин айтыш керек да. Эми сиз жана өзүңөрдүн напсысын гана ойлойсуңар да, силерчи отуруп алып. Мен кирсем маршрутканы турба койду. Туруш керек, менин напсым отурушум керек. А балким анын кызынын моюнда бар деп ойлоп койбойсузбу? Же баш айланып кичине бирөө отурса, ошентип ойлойбу, жакшы ойлойбу адамдар тууралуу. Туруп алып өзүнүн напсы, мен отурушум керек эле, турба койду. Всё, ал душман. Болбойт да андай. Эми сиз айтасыз, биз каалагандай, сиз азыр каалагандай бере турган болсок, нафс деген бар, жылаңачтанып бүттү кызыбыз киндиктерин көргүсүп. Тысырайтып көрүнүп, кийинип бүттү. Эми каяка барабыз мындан ары? Маселе биз нафсыбызга карай турганбыз, каалаганча кийине тургансак, мен кызымдын тысырайтып кийингенин каалабайм. Эми сиз айтып атасыз, каалоо. Сиз цивилизациянын укмуш жерин айтып атасыз. Мен көргөн кызматтын сиз чаңын көргөн жоксуз. Мен ак үйдө иштегем. Мен званиям генерал-майор. Госсоветник 3-го ранга чыным бар. Мен дары-дармек министерствосун 6 жыл башкаргам. Мен ошол убакта ойлоп көрсөм, мен хаоста жүргөн экен. Мен өзүм кейим азыр, мен ал жакта жүрүп туруп, нафсымды ойлоп гана, өзүмдүн нафсымды акча, дөөлөт тетиги менен байлар менен достош керек, ошентип жүрүп туруп азыр мен кейим наоборот. Отуруп алып кейим. Мен ойлоп туруп азыр сиз айтып атасыз, эмнеден коркушуңуз? Силер Кудайдан коркпой, өзүң адамдан корккон, сакалчандан, жолукчандан, анан минткенден эл эмне дейт? Аллахты ойлогон эч ким жок. Ошон үчүн жашоодо эң биринчи Аллахты ойлошубуз керек. Аллах кайсыл учурда жакшы көрөт, жаман көрөт. Мына ошондой турмушубуз жакшы болот. Аллах паракорлорду жаман көрөт, жазалайт. Мына ошол ислам. Аллах жаман көрөт зынакорлорду, арак ичкендер жаман көрөт, паракорлорду турмак ысырап кылгандар жаман көрөт. Аллах жазалайт. Мына Аллахтан корксок, анан кийин жакшы жашоо болот. Балким ошондой жашоого кирейин деп бир киргендир. Жанагындай милиция болобу, кимиси болобу, аракерчи болобу, кимиси болобу Аллахтан корккондон кирген. Эми силер баштабайсыңарбы? Кимдир бирөө жол салып баштаган экен, исламдын бир эрежесин пайдаланып баштаган экен. Исламда эталондо ошол бирөө бар экен. Ошо бирөөнөн баштап турго. Ошол баш силер да баштабайсыңарбы энди? Анан туруп эчтекени баштай албай туруп эле, эчтекени бирдекени мете албай туруп эле, анан ошол ислам. Сиз противоположность ислам экенсиз да, туруп алып кескенсизден мусулман, ислам деп коесуз, анан кайра исламга каршы сүйлөп атасыз. Ошон үчүн айтып атам да, кичине ойлонуп сүйлөшүш керек. Мен исламга каршы сүйлөгөн жокмун. Мен исламдагы терс көрүнүштөргө каршы сүйлөп атам. Мен сизди чакырып атам. Ошол терс көрүнүштөр менен сиз күрөшпөйсүзбү? Ошентип эле исламдан чыгып кеткен жакшы эмес. Жалаң эле мына киндигин көрсөткөн кыздар деп эле ошо кыздарга эле же ошо башка түштө байтал жорго дейт. Менин кыздарым деле киндигин көрсөтүп эле жүргөн же кичинекей кезинде. Күйөөгө чыкты, мына азыр таптатнакай эле кайната кайненесинин көзүнчө жоолугун чечпейт. Адагы кыргыздын мына жеринде көкүрөгүндө болгон иманы, салты. Ошол салтын тутунса эле ошол да сиздин оюңуз боюнча кайнентесинин, кайнатасынын көзүнчө эле жоолук салыш керек да. Аллах каякта калды? Аллах мына кишинин көкүрөгүндө сиз дил менен диндин айырмасын түшүндүрүп бере аласызбы? Дили таза болуш керек адамдын. Жалаң эле Аллахты сүйлөсө эле дили тазаланып калбайт да. Аллах дей берсе эле. Дил бул жүрөктөгү нерсе. Адам өзүнүн дилин байкап, ниетин байкаш керек да, ниетин тазалаш керек, дилин тазалаш керек. Ошон үчүн Аллах субхана таала айткан, ниетин сырткы кебетесинен билебиз деп. Силерге окшогондор жоолук салынгандан коркот, мага окшогондор сакал койгону болот. Эмне үчүн? Ошого шек келтирип атпайбы жанагы исламдагы кыздар? Тамак чеккен болбойт, сакал коелу арак ичкен болбойт. Же болбосо жоолук салынып туруп салаңдап тойлордо бийлеген болбойт. Ошодон коркуп туруп анан кийин жоолук салынбайт. Исламга кирсе баары жок болуп тыйылат экен. Кой, мен напсым ушуну каалап атат, мен каалабайм. Ошол напсты жөнүндө ойлош. Ички дилди эмне кыласыз? Бирөөнүн жүрөгүнө кирип, сырткы кебетесин карайчы. Келиңиз, Чынар эже, сиз акыркы ушул көрсөтүүбүздө соңуна баратат. Анан айтсаңыз да, бүгүн эми ушул маселе исламофобия деген маселени көтөрдүк, ушул жөнүндө акыл калжадык, телекөрүүчүлөр өздөрү тандап, өздөрү бир пикир жаратат. Анан сиздерде кандай бир чечим айтасыз? Эмне кылыш керек? Эмне кылабыз эми? Эмне кылыш керек? Мектепке ушул дүйнө тааным жөнүндө илим киргизиш керек. Билимин, балдардын билимин өйдөлөтүш керек. Ушу деги эле кыргыздын руханий илимин көбөйтүш керек дагы, жайыш керек. Мисалы, мынау исламда деги эле көп да мынтип төмөн эле деңгээлде исламды кабыл алып, ошентип эле шариаттын эле деңгээлинде ширк деген эле деңгээлде калып аткан кыргыздар көп болуп атат да. Ошону талдаш керек.
такташ керек. Даже мына Курандын эле Бакара деген сүрөсүндө бар экен. Мен мынандай илимди билген балдар менен көбүрөөк сүйлөшөм да. Ошол балдар айтып атат. Ошол Бакарада мындай айтылган дейт. Исламда ислам жолун өнүктүрүш үчүн окуш керек, түшүнүш керек, анан талдаш керек деп. Ошо талдоо жетпей атпайбы? Түшүнүк менен талдоо жетпей атат. Азыр кыргыздар жалаң эле Куран окугандын эле үстүндө болуп атышат. А бирок Курандын абдан катмарлары терең, көп катмарлары. Ошол катмарларын ачыш керек, талдаш керек. Рахмат. Шайлообек агай, сиз кандай эмне кылабыз деген маселеге сиз кандай токтолосуз? Мен айтат элем, кайсы бир тескери исламды жаман алып туруп тескери көрүштү көргөндө апарып туруп исламга жабыштырбай, исламдан жиркендирбей, исламдан качыш керек, чыгыш керек, анын кереги жок дешибиз керек. Дин, Куран, сүннөт бул идеальный, таптаза. Ага эчтеке кирди жабыштырбашыбыз керек. Бир жамандык кылды, динге такайбыз, динде окуса ал мусулман эмес, ошентип түшүнүшүбүз, ошентип таркатышыбыз керек. Мынакей бүгүн чакырганыңызга шүгүр, мына эл дагы түшүнүп калды. Мен ойлойм, эл түшүнүктүү карап турат. Дин эмне экен, динден душмандар эмне экен, түшүнүп турат. Ошо дин душмандары менен талкалайм деп аткан, мына орустардын КГБсы Американын исламга каршы кылган нерсесин былгытып баарын чыгарып коюп атат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бүгүнкү чыгарылышына күбө болдуңуздар. Бул чыгарылышта биз исламофобия деген термин тууралуу сүйлөштүк. Албетте бүгүнкү чыгарылышта исламофобиянын күнгөй тескейлерин талкууга салдык. Эки тараптуу пикирлерден, эки тараптуу көз караштардан сиздер туура жыйынтык чыгарат деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.